Балыкчы шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2023 жылга карата долбоору боюнча коомдук угуу өткөрүлүп, бюджеттин ачык айкындуулугун камсыздоо максатында коомчулук назарына коюлду. Анда балыкчы финансы башкармалыгынын башчысы Каныбек Кожомбердиев тарабынан бюджеттин иштелип чыгышы, бюджеттик долбоордун түзүлүшү, киреше жана чыгашалар боюнча маалыматтар берилди. Анткени мыйзамда да көрсөтүлгөн, турмуштун талабы деле ошондой, шаардын бюджети ачык, айкын болуш керек. Ар дайым кызыккан адам болсо порталга кирип, Минфиндин порталына жеке эле биздин шаар эмес, Кыргызстан боюнча акыбал кандай билип коюп турса болот. Эч качан бюджеттин аткарылышы, кандай багытта, кайсы шарттарга пайдаланылат, эмне маселелер каралат, кандай көйгөйлүү маселелер чечилет, ошонун баары кайсы мыйзам эмненин чегинде болот. Бул маалыматтар сиздерге дагы бир жолу айтып кетишим керек. Бизде шаарда эмес, жалпы республикабызда ачык айкын. Быйылкы жылкыга өткөн жылдардагыдай эле шаардык бюджеттин долбоору, бюджеттик кодекс, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун финанс-экономикалык негиздери жана 23 жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджет жөнүндө баш мыйзамдардын негизинде жана башка бюджетке байланыштуу укуктук нормативдик документтерге таянуу менен иштелип чыкты. 2023 жылга карата шаардык бюджеттин долбоору Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин максаттуу көрсөткүчтөрүнүн негизинде түзүлүп, мэриянын аткаруу комитетинде тийиштүү чечим кабыл алынып, шаардык кеңештин бюджеттик комиссиясынын кароосунда сунушталып, бир нече ирет талкуудан өткөн. Коомдук талкууда шаар тургундары тарабынан мектепте класска керектүү жууп тазалоочу каражаттарды сатып алууга ата-энелерден акча чогултууну токтотуу жана шаардык бюджеттен каржыланып жаткан маданият, спорт, билим берүү өңдүү тармактарды тийиштүү министрликтерине өткөрүп берүү маселелери айтылды. Билим берүү министрлигинен өткөн жылы 22 жылы мен орап көп нерсени унутуп калдым. 21 жылы эме болду да колдуучу эле каражаттарга бизден 200 миң сом бөлүндү балыкчылыктын эме бюджетиненчи. А республикадан жарым миллион бөлүнөт. Ошондо 700 миңге жакын колдуучу каражаттарга эле кетип атат да. Анан эми буларды деген мындай караганда эле киши жок, толук республикадан да алып атышат, бияктан да алып атышат. Эчтеке жок, жылаңач. Кайра кетет 700 миң. Контролдогон киши жок, мына 700 миң жок. Мындайча айтканда жарым миллион жок. Бир эле колдуучу каражаттарга. Эмес айлык акы болсо республикадан алышат да, билим берүү бөлүмү. Социалдык тиги коргоо министрлиги менен сонун эле республикада бүт эле каржыланып эле 3,5 миллионду, канча миллионду эле жана каргаттаңдарга эле бөлүп атасыңар. Жакшы болуп калды, бизден көп эле акча эконом болду. Маданият деле ошондой, маданият министрлиги бар, спорт деле ошондой. Бар министрлик өзү толук эле каржыласын, өткөзүп эле ошого аракет кылыш керек. Анан эми жылдар өтүп атат, мына эми өз учуру келет дейсиз, биз талап кылбасак, ал кайсы жылы келет, айланай, биз ар жакка кеткенде келет айланай. Зарылхан эже айткан бул суроо орундуу. Биз көчөгөнө мектеп жетекчилери, жалпы билим берүү, орто мектептердин жетекчилери жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин бала бакчалардын башчылары менен кеңешме өткөрдүк. 2022 жылдыкын мен билбейт экен, бирок 2023-түкү бул жанагы мектептерде жана санитария мектеп боюнча айтып атам, мектептерде санитария жана кол жууганга, хлоркасына жана ар кандай чыгымдары бар. Жана чака, шуабра, тряпка дегендергечи көчөбүз кеңешме өттүк. Жалпы мектептерде ата-энелерден каражат чогултуу боюнча мэрдин распоряжениясы менен тыюу салдык. Мектептерде общественный фонд, коомдук бирикмелердин баары жоюлсун деп распоряжение киргиздик. Көчө ушу мектеп директорлору менен ошо талкууладык. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2023 жылга карата 1 миллион сом кошумча каралып берип атат. Жанагы Зарыл эже 2023 жылга көчө мен Гарононун экономисттери менен сүйлөштүм, 350 миң сом каралыптыр да. Республиканский бюджетте жанагы ар кандай предметтик отурумдук чыгымдар депчи. Ошондо тапшырма бердим, мектептердин көлөмүнө жараша бөлгүлө деп, ошондо мисалы үчүн 1 миллион
автономдук 10 мектеп болсо, бир айда 100 миңди бөлсө, ар бир мектеп 10 миңден алса, 350 миңники болсо, ар бир мектепке 3,5 миңден болсо, 13.500 сомдон мен ойлойм бул мектептерге жетиштүү болуш керек, жанагы керектүүлөргө. Аны эми Кудай буйрса, могу жыл ичинде распоряженияда киргиздик, ушу бюджеттен убагында каржыланып турсун деп, Кудай буйрса, бул 2023 жылга бул сөзсүз контролго алынат. Иш-чарада быйылкы жыл менен жашылдандыруу чарбасы, көрктөндүрүү жана санитардык тазалык өңдүү муниципалдык мекемелердеги кызматчылардын айлык акыларын көтөрүү мерчемделгени белгиленди. Тазалык эле эмес, Зеленстрой бар, колхоз бар. 1 апрелден көбөйтөлдү деп азыр эсептеп атабыз. Эми көбөйткөндө баягы процент деп кошуп койбойбу, биз башкача бир базовый эмесин окладдарын алып туруп, башка шаарлар менен да карап көрүп туруп, биз ошолордон кем кылбай бир башкача метод менен иштеп чыга алабыз, бирок мындай кичине колуна ощутимый болгондой кылып. Анан буйрса ошого да каражат табууну аракет кылып атабыз. Бирок көбөйтүп беребиз. Бул маселе ачык да. Жашоочулар ошондой эле шаардагы ички көчөлөрдөгү аң чөнөктөрдү бүтөө көйгөйлөрү боюнча сөз козгошту. Жогоруда айтылып кетти, мына чоң 5 көчөнү капиталдык ремонттон өткөзүү боюнча азыр проекттин сметалык документациясын даярдоо боюнча тендер өтүп, иштери иш кагаздары даярдалууда. Иш кагаздары даярдалгандан кийин тендерге курулуш иштерине тендер жарыяланып курулуш иштери болот. Андан сырткары кичке жолдорду оңдоо боюнча жогоруда Асмат Арнабекович айтып кеткендей, демир өрчүлөр менен жүргүзүү жүрүп жатат. Азыр ошо демир өрчүлөрдүн эсебинен ошо ичке көчөлөрдү ямачный ремонт жасаганга. Анткени ямачный ремонтдай кичинекей эле тешик мындай тешик көрүнөт, бирок деген 1 квадрат метр ямачный ямага 1 куб метр асфальт кетет экен да. Ал деген чыгымдарын эсептеп келгенде абдан эле көп болуп кетет. Кала тургуну Зарлыкан Ормукова көчөлөрдүн эски аталыштарын жаңыртуу маселесин көтөрдү. Анан эми ошол бир табличка илинбейт, эмне көчөдө жүргөнүбүздү деле мына биздин мисалы верхний көчө, верхний ойдон эле турат, жарымы тиги Райымбекова деп турат. Райымбекова деген бул Баткендин согушуна катышкан, Баткен согушуна катышкан эмекен. İnsan eкен. Эми ушуну деген эми ал мүмкүнчүлүгү жок да. Ал каза болсо үй бүлөсүндө андай шарты жок. Анан бул тазалык аркылуу жасалат турган нерсе. Тазалык аркылуу жасалат. Эми ошолорду эсептеп койсоңор ушуларды эме кылсаңар. Анан жанагы биздин көчөдө азыр жаз келип иттин баары жайнап атат. Итти атасыңарбы дейт. Атабыз. Окко акча беребиз, атабыз. Ооба, мындай мен ошо карап чыкканда мындай көчөлөр көп экен. Биринчиден Конституционный көчөсү да бар экен. Портовый көчөсү да ошол боюнча турат экен. Мындай аты өзгөргөн, бирок коюлбай калган табличкалар коюлуп алган көчөлөр көп экен да. Анан азыр мен астымда колондагы ошо именно ошол бөлүк боюнча бөлүм боюнча иштегендерге көчөгөнү тапшырма бердим. Бардык көчөлөрдү инвентаризация кылып чыккыла, инвентаризация. Бизге дагы мэриядан келген ал сунуш. Азыр биз толук инвентаризация кылып, толук сметасын чыгарып беребиз. Анан мэрияга неме кылып, бюджет бекенден кийин Кудай буйрса ошол иштерди жазалды менен бардык көчөлөрдүн сунуштары менен очеред менен табличкаларын илип алмаштырып чыгабыз. Ал эми ит боюнча Кудай буйрса өткөндө дагы кеңеште дагы бул маселе көтөрүлгөн. Азыркы өзүнүн жазында жана күзүндө 2 мал татылат экен. Азыркы бюджетибиз бекип, акчалар октарга бөлүнүп берилип баштаса, жакын арада иттерди өз убагы келгенде 2023 жылдын бюджетин бекитип атабыз. Жергиликтүү бийлик ушу балык шаары 195 миллион кылып бекитип атабыз десек болот. Ошол боюнча коомчулукка салдык, талкуу жүргүздүк. Ошо кирешелер кандай жол менен келет, чыгашалар кандай жол менен чыгат. Анан Кудай буйрса ушу бюджеттик талкуудо жакшы маселелер көтөрүлдү. Кудай буйрса ошо маселелердин баарын эске алып, элибиз менен, коомдук угуу менен талкуулап, алдыда Кудай буйрса сессияда бекитебиз. Быйылкы шаардык бюджет 195 миллион сомду түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 45 миллион сомго өскөн. Бюджеттин өсүшү негизинен 35 миллион мындай чоң өсүш болуп тургандын негизги бир себептеринен болуп,
бюджеттеги өзгөчө башкаруу аппаратынын, бюджеттик уюмдардын кызматчыларынын эмгек акысынын өсүшү буга далил болуп турат. Анткени өткөн жылы апрель айында, андан кийин август айында бюджеттик кызматчылардын жалпысынан алганда эмгек акылары өзгөчө мындай орчундуу көбөйдү деп айтсак болот. Ошонун негизинен бюджеттин көлөмү көбөйүп жатат. Андан сырткары учурда эми баарыңыздар көрүп жатасыздар, базар баасы кымбаттоонун үстүндө болуп атат. Ошол учурдагы бюджеттик мекемелердин коммуналдык чыгымдарга, өзгөчө светке болгон чыгымдары көбөйүшү эске алынды.